Урматтуу мекендештер, сиздер менен бирге Акжол Абдукеримов эл аралык коргоого көмөктөшүү борборунун координатору. Бүгүн биз Россия Федерациясына баруунун алгачкы кадамдары жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Так айтканда, балдар менен барасыздарбы же балдарды калтырып кетесиздерби? Эгер балдарды калтырып кете турган болсоңуз жана Россия Федерациясына узак убакытка чыгып кетип аткан болсоңуз, балдарды алып кете албай атасыз, анда расмий камкордукту таризүүдөн унутпаңыз. Туура түшүнгүлө, камкордукту тариздөө бул балдардан баш тартуу эмес. Бул баланын мыйзамдуу кызыкчылыктарына жана укуктарына кам көрүү жана аларды коргоону түшүндүрөт. Камкорчулук 14 жашка чыга элек балдардын үстүнөн белгиленет, ал эми көзөмөлчүлүк 14төн 18 жашка чейинки курактагы балдардын үстүнөн белгиленет. Ким камкорчу же көзөмөлчү болот? Жашы жеткен, аракетке жөндөмдүү адамдар гана балдардын камкорчусу же көзөмөлчүсү болуп дайындалышы мүмкүн. Камкорчу менен баланын ортосундагы курак айырмасы 16 жаштан кем болушу мүмкүн эмес. Кантип камкорчулукту же көзөмөлчүлүктү тариздеш керек? Бул үчүн балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарга арыз менен кайрыласыздар. Ата-эне экөө биргелешип арыз жазат. Арызда эмне үчүн ата-энелик милдетин аткара албаганын жазат, жана кайсы мезгилге аткара албаганын жазат, жана кимди камкорчу же көзөмөлчү кылып дайындоо жөнүндө көрсөтөт ошол арызга. Камкорчуну же көзөмөлчүнү коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган корутундусу менен сот тарабынан дайындалат. Ата-энелердин арызы боюнча камкорчуну же көзөмөлчүнү дайындоодо жөнүндө соттун актысында камкорчунун же көзөмөлчүнүн ыйгарым укуктарын колдоонун мөөнөтү көрсөтүлүүгө тийиш. Бул мына эгер балдарды калтырып кетсеңиздер, өздөрүңүз менен алып кете албасаңыздар, мына ушундай иш-аракеттерди жүргүзүп кетиш керек. Эгер Россия Федерациясына ата-энелер балдары менен кошо чыгып кетип баратса, анда жашы жете элек балдарына жарандык паспорт алынышы керек. 1-июль 2019 жылдан тартып, жашы жете элек балдар Россия Федерациясына жарандык паспорт менен гана кирүүгө тийиш. Ал эми жашы жеткен жарандар жарактуу жарандык паспорту же ички паспорт менен кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Жарандык паспорт райондук паспортизация жана каттоо бөлүмдөрүндө же калкты тейлөө борборлорунда берилет. Россия Федерациясына ата-энесинин бири же чоң ата, чоң энеси менен же башка адам менен балдарды жөнөтсө да болот. Буга ограничение жок. Эң негизгиси баланын жарандык паспорту гана болушу тийиш. Россия Федерациясы нотариалдык жактан тастыкталган ата-энесинин же камкорчунун макулдугун текшербейт. Чоң рахмат. Бүгүнкү кабарлашуубуз аяктады. Видеобуз жаккан болсо жакты деген белгини басыңыз жана 1-2 комментарий жазып коюңуз. Кийинки видеодо Россия Федерациясына баруунун кийинки кадамдары жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Саламатта калыңыз.